Мы являемся миротворческими силами от воинского контингента Кыргызской Республики в рамках соглашения договора о коллективной безопасности. Наша цель – прибытие братский народ в Республику Казахстан, охранять и оборонять важных государственных и военных объектов. В данное время наша задача – охранять теплоэлектроцентраль-2. Алматыдагы кыргыз аскерлердин видеосу жарыяланды. Алар ТЭЦ-ні кайтарууда. Кыргызстандын жоокерлери Алматы ТЭЦ стратегиялык объектисин кайтарууда. Россия Today телеканалы Telegram баракчасына журналисти тарткан сүрөт видеолорду жарыялады. Кабарчы Мурат Гаджиев Кыргызстандан барган тынчтык орнотуучулар басымдуу бөлүгү Скорпион атайын даярдыктагы бөлүктүн жоокерлери Алматынын 70% жылуулук жана электр энергиясы менен камсыздаган ТЭЦ-ні кайтарып турганын билдирген. Жигиттер олутту, жүздөгөн жумушчу ишине сыр сөзү менен кирип жатат, бүт тарабы кайтарууга алынган, деди кабарчы. Белгилей кетсек, ЖКХ коопсуздук кеңеши казак президенти Касым-Жомарт Токаевдин улуттук коопсуздукка жана өлкө суверенитетине келген коркунучтарга байланыштуу кайрылуусунун негизинде тынчтык орнотуучу жамааттык күчтөрдү жөнөтүү чечимин кабыл алган. Кыргызстандан коңшу өлкөгө 150 аскер, 8 сооттолгон техника, 11 аскердик автоунаа жөнөтүлдү. Жоокерлер негизинен стратегиялык маанидеги объектилерди кайтарууга жардам бермекчи. Алар да Казакстандын коргоо министрлиги да кыргызстандык тынчтык орнотуучулардын видеосун жарыялады. Эгерде чачыңыз төгүлүп же сакалыңыз чыкпай жаткан болсо, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер же денеде ак дактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7-10 кг семирүүнү кааласаңыз же 7-10 кг арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин же гейнерлер менен машыгып булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде кездешкен жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, биз менен экрандагы номер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларына 2 саат ичинде акысыз жеткиребиз. Жана башка шаарларга 1 же 2 күн ичинде жеткирип беребиз. Дайыма кынтык издеп тетири сүйлөп турбаса Адахан аты өчөбү. Жакында Ысык көл мейманканасын бузуу чечими кабыл алынган эле. Себеби бул имарат 14 жылдан бери кароосуз калып, авариялык абалга келгени, оңдоп түзөө иштери жасалса деле кооптуу бойдон калары кабарланган. Ордуна мамлекеттик маанидеги административдик комплекс курулары расмий жарыяланды. Эгерде президенттик аппарат, министрлер кабинети аталган жерге жайгашса, туура кадам жасалмак. Бир чети аларча резиденциясына жакын Бишкек шаарынын түштүк тарабында болуп, жол тыгындан арылууга келген конокторду тосууда да ыңгайлуу шарт түзүлмөк. Негизи алгылыктуу демилге реалдуу ой жүгүрткөн адамдар туура эле түшүнүп жатышат. Тилекке каршы баягы эле кылдан кыйкым издегендер тескериленип чыгышты. Айрым саясий күчтөр упай топтоо үчүн соц тармактардан элдин башын айлантууга далбасташтуу окшойт. Алардын арасынан заарын чачкан жеңил пиар менен көрүнө калгысы келген Адахан үн катпасы аты өчөбү. Тарыхый мурастарыбызды талкалап жатышат, токтоткула дегендей кайрылуу жасады. Коомду козутуп адаштыруу гана амалы. Өзү баарын түшүнүп турат, бирок ичине таруу айланбай, адатынча акылдуу көрүнгүсү келип, көңдөйлүгүн ачыктаган кербези. Мадумаров пайдалуу иштерден дайыма кынтык издеп, тетири оозанып турбаса, оорусу кармайт шекилдүү. Аныгында Ысык көл мейманканасы жарактан чыгып, талай жылдан бери кароосуз калса, анан оңдоого алуу менен жаркыраган имарат катары шаардын көркүнө көрк кошсо эмне жаманбы? Бул чоң курулушка президент каражат таап, салдырып баштаса, алкоого гана алынышы керек. Албетте калыс маанайда ой жүгүртсөк. Авто базардагы башаламандыкты Эркин Тентишев эптей албай койду. Дем алыш күндөрү военно Антоновкадагы авто базардын айланасында узун тыгындан жүргүнчүлөр өтө албай кыйналып келишет. 2 чакырымдай жерден узак убакыт кармалышып, жагымсыз маанай жаралат. Машина сатуучулар көчөгө чыгып алышкан, чылгый башаламандык. Мындай көрүнүш бир канча айдан бери кайталанып келатса да, Сокулук акимиятынан, Чүй облусунун жетекчилигинен эч кандай реакция жок. Губернатор Эркин Тентишев байлыгын санагандан башка убакыт таппайбы? Ал болбосо тартипти көзөмөлдөп, иретке келтирип коюу бат эле эмеспи? Аныгында башкаруу жок, ортодон эл гана кыйналууда. Мындай шартта Эркин Тентишевдин эмне кереги бар? Эгерде башка тирикараак ишбилги губернатор болгондо, эмгиче ыраттуулукту орнотуп коймокта.
Кашкар менен Мелис талкалап кеткен ийимди Улан Ниязбеков оңдоп атат. Вечерний Бишкек репортер жана башка интернет сайттар жылдын мыкты министрин аныктоо үчүн сурамжылоо жүргүзүшкөн. Натыйжада элдин баа берүүсү менен Ички иштер министрлиги башчысы Улан Ниязбеков ат чабуу малдыга сурулуп чыкканына күбө болдук. Бул калыс баа берүү эмне үчүн алдыга озуп кетти? Себеби коомдук коопсуздук абалды тыкыр көзөмөлгө алганы, тартипти бекем сактаганы, жасалган кылмыштарды көпкө создуктурбай бетин ачууда үлгү көрсөткөнү. Өзгөчө өткөн жылдагы жергиликтүү, шаардык жана парламенттик шайлоолордо мыйзамдуулуктун сакталышын жогорку деңгээлде камсыздай алды. Милицияга карата элдин ишенимин кайтарып, алгылыктуу иштердин өтөөсүнө чыкканына күбөбүз. Айтмакчы генерал Улан Ниязбеков 1974 жылдан бери каралбай калган ийимдин башкы имаратын капиталдык ремонттон өткөрүп, жаркырата жасатып койду. Кызматкерлерге шарт түзүп, айлыктарын көтөрүүгө киришти. Техника, автоунаа, курал-жарак менен камсыз кылууда иштер башталды. Коопсуздукту көзөмөлдөөдө, кылмыштардын бетин ачууда жаңы технологияларды киргизип, дээрлик санариптештирүүгө багыт алды. Мындай теп менен ургалдуу иш улана берсе, 3 жылда батыш өлкөлөрүнө куйрук улаш жете барышыбыз күмөн эмес. Эң башкысы министр Улан Ниязбеков өзүн пиар кылбай, көп иштеп, аз сүйлөп, элибиздин тынчтыкта, бейпилдикте жашашына шарт түзүүнүн камында экен. Баса, кой аксагы менен миңдегендей өздүк курамдын ичиндеги айрым мыйзам бузгандарды, ири жыландарды убагында тазалап, аябастан кызматтык иликтөөгө алдырып, адилеттүү алкакта баа бердирип келатат. Кыскасы ушундай. Ал эми Кашкар менен Мелистин ийимди жетектеген кездерин эстейсиңерби? Тек гана талкалай башташканда кызматтарынан кубаланып кетишпеди эле. Акыры жакшы менен жаманды ажырата турганда кез келет тура. Расскажите про ваши синяки вот на лице. Вот мы сейчас смотрели, хромаете еще. Откуда, как все это произошло? Это произошло при задержании. С чьей стороны? С 7 числа, когда я возвращался с Айрана по дороге Алматы-Бишкек, когда меня задержали на погранслужбе военные. Это было жесткое задержание с применением силы. А с вами еще были кыргызстанцы? В одной камере со мной еще было 4 кыргызстанца. Вот. Но по некоторым данным они невиновны, и завтра их тоже выпустят. И как раз большая работа со стороны Министерства внутренних дел сейчас продолжает проводиться. То есть ложную информацию вы дали только потому, что вам сказали ваши сокамерники? Я услышал, что это легкий путь для того, чтобы побыстрее вернуться домой. И поэтому решил использовать. То есть все-таки в отношении вас сила была такая, скажем, насилие было применено. Для чего тогда? Вы оказали сопротивление или почему вот у вас гематомы? Нет, просто на посту особо с военными не разговариваешь и ничего им не докажешь, и поэтому они в жесткой мере как бы задерживали всех. А Викрам, скажите такой вопрос еще: вы подписывали ли какие-то бумаги о неразглашении информации со стороны ДКНБ, со стороны ДКНБ другого государства, то есть Казахстана? Все бумаги, которые подписывал, были мной же озвучены, собственноручно написаны. Это то, что я вам сейчас говорю. Все данные, показания, вот это и есть данные, которые я подписывал. Никаких каких-то тайных или коммерческой тайны, ничего такого я не подписывал. Мне не предлагалось это сделать. На сегодняшний день какое состояние у вас? Я очень рад, что я дома. Мне легко дышать. И то, что вы видите на лице и прочее, это все пройдет. На самом деле, я очень рад, что жив, здоров. И мои близкие сейчас уже знают, что я дома, и не переживаю. Именно в творческой работе как жить как-нибудь. Далее, вот сейчас, после интервью, куда вы собираетесь? Сейчас мне нужно некоторое время, чтобы прийти в себя, поправить макияж, как говорится, и продолжить творчество. Вы знаете, чем я занимаюсь. Мы организуем джазовые фестивали. В этом году у нас уже 17-й фестиваль, 17-й год подряд. И уже активно ведется работа в этом направлении. Слово благодарности государству. Вам есть что сказать? Я озвучивал, еще раз можно будет еще раз хочу повторить, что я на самом деле до сегодняшнего дня в полной мере не осознавал, насколько каждый сын
дорог своему народу. И в данном случае Министерство внутренних дел, Генеральное консульство Кыргызстана в Казахстане, ГКНБ, представительство Министерства внутренних дел в Казахстане. Огромное спасибо за проделанную работу и за ваши усилия. И вообще представители власти Кыргызстана, спасибо, что вы заботитесь о своих гражданах. Еще один уточняющий вопрос. Когда вас вот задерживали, были ли с вами другие кыргызстанцы, наши соотечественники? Задерживали всех подряд. Там были и представители Таджикистана, Узбекистана, даже казахстанцы, в том числе и кыргызстанцы. А не располагаете такой информацией сейчас в Казахстане среди задержанных, сколько кыргызстанцев есть? Вот в моей камере было 5 вместе со мной. Было 5 вместе с вами? Да. Есть у кого-то еще вопросы? Все, вопросов нет, да, коллеги? Спасибо большое. Спасибо большое. Перебивку возьмите. Спасибо. Перебивку. Перебивку, А у вас в перебивку. Кыргызстане какие-то следственные мероприятия тоже ожидают? Вам не сказали? Или вы уже все, как бы приехали домой и сейчас домой поедете? Или может в Я МВД? сейчас поеду домой и буду наслаждаться тем, что буду со своими близкими и родными.